Assalamu alaikum. Жуманын кечинде дагы бир суроо түз эфирде жана мен алып баруучу Канатбек Матмуратов. Урматтуу телекөрүүчү, жогоруда көргөн видео роликте бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын презентациясын көрдүңүздөр, күбө болдуңуздар. Мына ошол бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын көп тармакта иштерди алып барган. Анын ичинен бүгүн биз орто билим берүүгө кандай салым кошуп жатат, ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүн биздин студияда мейманда бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын пресс катчысы Махамат уулу Рахматулла. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Биздин студияга кош келипсиз. Кушбак болуңуз. Ушу кыргызстандыктар ушул бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын анын башында турган Сайыт мырзаны жакшы таанышат. Көп тармактарда иш алып барат. Жана өзгөчө башка фонддордон айырмаланып мектеп жаатында, ошо мектеп куруу жаатында дагы өзгөчөлөнүп келет да. Бүгүн ошол жөнүндө сөз кылууну чечтик. Анткени буга чейинки эфирлерде биз диний билим берүү боюнча, жогорку окуу жайлардагы окуу системасы боюнча, сапаты боюнча сөз кылганбыз. Эми бүгүн биз атайын ошол мектептердин саны кандай болуп атат, сапаты кандай болуп атат, негизи эле мамлекеттик деңгээлде ушул мектептерди куруу аябай көңүлгө алышат да. Ошого бир жардам катары ушул эл аралык фонддор жардам берип келишет да. Эми ушул сөздүн башында ушул мектептерди куруу ою кайдан пайда болду? Негизи эле Кыргызстан бул акыркы 15 жыл эгемендик жылды алгандан кийин бир аз экономикалык жактан бир каачылык болуп калбадыбы? Ошол ортодо деген ар кандай эл аралык уюмдар жана башка бир топ мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдар ошол өзүбүздүн билим берүү тармагыбыз болобу, кайсыл гана тармак болбосун ар кандай иш чараларды жүргүзүп келе жатабыз жарандык активисттердин демилгеси менен. Ошолордун катарында бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы Кыргызстанга бир топ социалдык колдоолорду көрсөтө турган долбоорлорду алып келген. Анын катарында могул сиз өзүңүз айтып өткөндөй орто билим берүү тармагын жогорулатуу максатында шарты оор катаал кырдаалда жайгашкан борбордон алыскы аймактардагы муктаж жерлерге деген орто мектептерди куруу деген бизде деген жакшы бир ишке ашып атат да. Мына бүгүн 2015 жылы биз бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы өзүнүн Кыргызстандагы ишмердүүлүгү боюнча 15 жылдык маракесин белгилеген. Мына ошол 15 жылдын аралыгында биз деген эсептеп көргөндө азыр биз 28 жерге мектеп курганбыз. Бул мектептер деген ар кандай шарттары менен заманбап технологиянын негизинде курулган, өтө талапка ылайыктуу, мамлекетке жага турган, элге бардыгына кызмат кылып турган бир жакшы бир жумуштарды аткарып келе жатабыз да. 28 мектеп курдук ошонун арасында. Эми дагы бир суроо, балким башка эл аралык фонддорду байкап жүрсөңүздөр керек. Эгер байкасаңыздар, башка сиздерге окшогон фонддор кайсыны ошол сиздер алып барган ишти алып барышат? Ошо мектеп курушабы, башка фонддор? Кыргызстанда мындай карап көргөндө, калыс анализ жүргүзгөндө мектеп курган башка эч кандай бир коомдук бирикме же кайрымдуулук фонд же мамлекеттик эмес уюмдардан мектеп кургандарды биз учурата элекпиз. Кайсыдыр бир жеке секторлордун каражаты менен курулушу мүмкүн. Андан аскары мамлекеттин эсебинен кургандар көп мындай көзгө көрүнө бербейт да. Бирок бизде Кыргызстанда деген жеке менчик мектептер көп. Мисалы Себат мектептери, алар деген жеке менчик болуп эсептелет. Ал эми мамлекеттин эсебине, элдин каражатына куруп, элдин менчигине өткөзүп бере турган мектеп кура турган бул эң көп коалицияда мектеп курган бул биздин жаштар ассамблеясы десек жаңылышпайбыз. Ошол эле учурда билим берүү тармагында Роза Отунбаеванын демилгелери фонду бул бала бакчаларды колдоо боюнча бир катар инициативаларды көтөрүп ишке жүргүзүп атат. Бирок алар бала бакча кургандыгын мен көрө элекке мүмкүн курушкандар. Ошол билим берүү тармагында негизи кайсы бир элдин келечегин көргүн келсе, ал элдин жаштарына көңүл бур дейт го.
Ошол максатта биздин Жаштар ассамблеясы ошол жаш жеткинчектердин заманбап шарттар менен ыңгайлуу шарттарда жылуу кабинеттерде, жылуу кааналарда бардык эмеректери толук, бардык мүмкүнчүлүктөрү толук жакшы шартта билим алуулар үчүн мектеп куруп атабыз да. Рахмат. Телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетсек, түз эфирге байланыш үчүн бизге 91 70 70 телефонуна чалып ой пикириңизди же сурооңузду берсеңиздер болот, же болбосо СМС аркылуу 8850 номерине дагы ой пикириңизди, каалоо тилектериңизди, суроолоруңузду узатсаңыз болот. 28 мектеп дедиңиз, ошол 28 мектептин кайсы жерде жайгашкан? Шаарда, борбор шаарларда курулганбы? Эң эле жакыны бул Бишкек шаарына жакын жайгашкан бул Рухий Мурас жаңы конушунда. Ал жер дагы билебиз, Рухий Мурас конушунда дагы жаңыдан үй бүлөнү түптөп келе жаткан жаш үй бүлөлөргө ал жерде мектеп куруп бергенбиз. Бүгүнкү күндө ал мектеп деген ошол 28 мектептердин катарында эң активдүү иштеген мектеп. Ал жерде канчалаган жаш жеткинчектер өздөрүнүн билим алып, бир канча мугалимдерге жумуш орундары түзүлүп, аларды биз куруп эле берип койбосонго, аларга кийинчерээк биз кандайдыр бир дайымалар менен мамиле түзүп иштешип келе жатабыз да. Андан сырткары биздин мектептер деген Рухий Мурастан сырткары Сокулук районунда бар, бул Чүй областы боюнча. Анан Кочкор районунда, Оробаш айылында бар, Ысык көл областынын Жети Өгүз районунда, Челпекти айылында, жана Каракулжада, Жетимдүү айылында эң акыркы ачкан мектебибиз, Өзгөндү районунун Зергер деген тоолуу шарттагы эң катаал кышында унаа каттабаган ошондой айылдар бар да. Борбору менен мамилеси үзгүлтүккө учурап кала турган шарттуу бар. Эң көбүнчө мектептердин көбү бул республикабыздын эң алыс каймагы болгон бул Баткен областында, Лелик районунда, Исфанада, Катамжай районундагы тоолуу аймактарында бир топ жерлерде, ошол эле учурда Кызылкая шаарынын Нокар районунда мына ошондой жерлерге курулган. Эми ошол мектеп салуу ошо бул жерге салыш керек деген ойду же болбосо ким сунуштайт? Өзүңүздөр изилдейсиздерби же? Негизи ооба, негизи бул мектептер үчүн мектеп курууга талап болгон жерлер аябай көп Кыргызстанда. Көптөгөн мектептердин акыбалы өтө мындай бир туруштук бербей калып турган деңгээлге жеткен көп муктаждыктары бар мектептер аябай көп. Алар бизге көп кайрылышат. Көптөгөн айылдар бар. Бир айылдан экинчи айылга балдар 5 километрге чейин жол катта окуган айылдар бар да, мектептери жок ушул убакка чейин. Көптөгөн кайрылуулар болот. Ошолордун ичинен карап туруп эң муктаж, эң керектүү, ошол жердеги башка демөөчүлөрдүн көзү түшпөгөн ошондой айыл кыштактарына карап туруп биздин өзүбүздүн жетекчибиздин демөөчүлөрдүн көзөмөл астында, бардыгыны тиешелүү органдардын көзөмөл астында ишке ашат бул. Жакшы. Эми мисалы көбүнчө баягы сооптан деген адамдар, мусулмандар же болбосо ушундай бир көрүнүш адат болуп калган, көбүнчөсү мечит салат, же болбосо медресе салышат, же болбосо диний бир китептер чыгарып аны таратышат да. Ушул эмне үчүн мектеп куруу, ушул фонд ушул нерсе менен алек болду. Анан экинчи суроо улай ушуга эле бир кызыкчылыктар бар ушу мектептин артынан салгандан кийин бир саясатты көздөйсүздөрбү? Бул жерде эң эле жөнөкөй саясат бул Кыргызстан элинин социалдык абалын жогорулатуу деген эле максат. Ошол эле саясат негизи. Бизде Кыргызстан 15 жылдан бери иш алып бараткандан кийин Кыргыз Республикасынын башкаруу бийлиги дагы жана башка аткаруу бийлиги жергиликтүү бийликтер менен бардыгы менен тыгыз байланышта болгондуктан алардын суроо талаптары, жергиликтүү калктын суроо талаптары ушул болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр мечиттердин саны жетиштүү деңгээлде курулгандыктан эми бизде деген ошол билим берүү тармагында, агартуу тармагында деген ушундай социалдык объектилерди куруу деген талабы көп болгондуктан ушуга биз көңүл бурганбыз. Негизи мечит куруу дагы бул чоң сооптуу иш. Анын сообу эбиге эсес, анткени бул тууралуу Куранда дагы аяттар айтылып, ачык айтылган да. Ким мечит курган болсо, ал үчүн Аллах Таала бейиште андан дагы сонун чоң касырларды куруп койгон дейт. Ал эми ким мектеп курган болсо ага деген ошол аят түз мааниде айтылган жок экен, бирок пайгамбарыбыздын саясаты, пайгамбарыбыздын бизге алып келген осуяттарынын негизинде
ар бир мусулман аял жана эркек билим алуусу парыз болуп эсептелет. Мусулман ислам шариятынын өкүмдөрүнүн негизинде жакшы хадистери, жакшы накыл сөздөрүбүз бар. Билим алуу бешиктен кабырга чейин деп. Мына ошол негизинде биз деген ар бир мусулман адам бүгүнкү заман талабына ылайык ал билимдүү, илимдүү, ар бир кесиптин ээси, өзүнүн эртең турмушуна аркалай турган инсан болуш үчүн биз аларга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Кайсыл жакта көбүрөөк муктаждык болсо ошол жакка эметиш керек да. Мындай суроо болуп атат, мектептердин ушул көлөмү канчалык деңгээлде? Ошол айылдын жашоочуна жараша салынабы, мисалы канча квадрат метр же болбосо канча бала, канча жаш балдар, кыздар батат, мисалы 200 мектептер кээбек мектептерде 2 смен менен окушат да, түшкө чейин, анан түштөн кийин окушат. Ошондой мектептерде 400 балага чейин сыйымдуулугу болот. Кээбек мектептерде 150 балага, бир учурда 150 балага ылайыкталып, 200 балага чейин ылайыкталып. Андан сырткары ошол ар бир 200 балага ылайыкталган кааналар менен, андан сырткары тамактануучу ашканасы менен, мугалимдер отуруп иш жүргүзө турган мугалимдердин каанасы, андан сырткары мүдүрдүн каанасы, мына ушундай бардыгы толугу менен бүткөрүлүп, имараттын негизги курулуш иши бүткөндөн кийин анын ички жасалгалары, сырткы жасалгалары, сырттын айланасынын темир тосмолор менен тосуп, ичиндеги тиешелүү эмеректерине мугалимдер үчүн, окуучулар үчүн тиешелүү парта, стол деген бардык жөн баягы дубалдарын куруп койбостон ичиндеги эмеректерди да сатып бересиздер. Эмеректердин бардыгында дароо эле мугалимдер кирип эле ал жакта деген ишин жүргүзүп, балдар даяр окуп, билим алганга даяр кылып, бардыгын под ключ деп айтып коет го, биз ошондой кылып даярдап беребиз да. Анын ичинде деген сөзсүз түрдө жылуулук системасы дагы ишке киргизилет. Эми ошол баягы адилеттүү, баягы мектептер адилеттүү түшүш үчүн ар бир областтарга мындай бир ошол жактарын карагансыздарбы? Мисалы областтарда болжолдуу түрдө кайсы областка көбүрөөк салынган, эмне себептен, эмне үчүн кээ бир областтарда азыраак салынган, ошол боюнча? Мисалы талапка жараша да, мисалы анан мамилеге да жараша болуп эсептелет. Мисалы Кызыл Кыя шаарынын мэри Абиш Калмырзаев деген көп учурда келет, биз менен тыгыз кызматташтыкта жүрөт. Ал киши айтат, мен ушул жерге бизге абдан мектеп муктаж болуп атат, ушул айылыбыздын балдары мектепке барып каттагандан кыйналып атат. Ошон үчүн биз тараптан ушундай жардамдар бар. Мен өзүм техниканы алып келейин, шагал таштарыны жана цементтин алып келип берейин, силер калганынан жардам бергиле, чогуу бүтүрөлү деп. Ошондой жакшы инициатива менен коюлган талапты өз убагында аткарып, ашыгы менен жакшынакай кылып аткарып берген жумуш кайсыл жерде жакшы бүткөн болсо, ошол жерге дагы инвесторлор кызыгып, демөөрчүлөр кызыгып, дагы ошол жерге бир нерсе алып келгиси келет. Демек жергиликтүү калк өзү мындай инициатива көтөрүп, биз жардамдашат элек, мынча пайызын өзүбүз көтөрөт элек деген болсо, инвестор кызыгат ошого. Ооба, албетте. Ошонун негизинде мисалы Баткен областында көп эмелер болгондо ишке ашкан. Өзгөчө Кадамжай районунда эле 2-3-4 мектеп курулган. Анан Кызыл Кыя шаарынын Нокат районунда көптөгөн курулду. Мунун бардыгы ошол жердеги жергиликтүү бийликтин жана жергиликтүү калктын өзүнүн ошол эмеге болгон мамилеси, ынтызарлыгы, каалоосу да. Эми ушул башында сөз кылдык, баягы жеке менчик мектептер бар, баягы акча төлөп окуй турган. Эми сиздер салган мектептердин бардыгы мамлекеттин эмесине өткөнбү же кээ бирлери жеке менчик кылып акча таап иштешеби? Жок, биз курган 28 мектептин бардыгы деген мамлекеттин эсебинде Билим берүү министрлигинин карамагына өткөзүп берилет. Ал жерде кандай мугалим иштейт, кандай мугалим директор болуп атат, кандай сабактар өткөзүлөт, кайсыл китепти окуйт, анын бардыгы Билим берүү министрлигинин өзүнүн көзөмөлүнө өткөзүп берилет. Башка билим берүү тармагындагы башка мектептер, мамлекеттик мектептер кандай иштесе, биз курган мектептерде ошол эле тартипте иштейт. Биз аны курулуш иши бүткөндөн кийин, ключту ачкычтын колуна тапшыргандан кийин, аны менен биздин башка ал мектеп менен биздин кызыкчылыгыбыз жок да. Тапшырып бүткөндөн кийин бүттү. Анан кээде биз ошол биз курган мектептердин мугалимдер бизге кайрылып калат, бизге дагы ушундай бир техникалар жактан жардам керек болуп атат эле, компьютер же болбосо кандайдыр бир заманбап техникаларды сурап калат. Ошондой учурда биз жардам беришибиз мүмкүн. Ушул мектеп салгандан кийин жакшы, баягы окуучулар окуп башташат. Арасында ошо мектеп окуучулардын арасында бир жетим балдар, томоло жетим балдар болушу мүмкүн, же болбосо орушан балдар болушу мүмкүн. Ошолорго мындай
бир кам көрүү жагы алганбы? Негизи биздин бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы Кыргыз Республикасында 2000дей атасыз томолой жана жарым жартылай жетим балдарга деген ай сайын жөлөк пулдарды камсыздап келет эмеспи? Вот ошого биздин ошол эле долбоордун алкагында биз өзүбүз курган мектептердин аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына, биздин мектепте окуган балдарга деген эмелерди кылып келебиз жанакындай. Жардамдар анча мынча кээде ушундай жардамдар болуп калат. Бир эле жок товарларды, баягы. Анан биздин билим берүү тармагында көңүл буруу жана ошо орто билимди өнүктүрүү боюнча биздин жанакы биздин мекемеден жөлөк пул менен камсыз болгон балдарды сентябрь айында окуу жылынын башталышында ар бир балага деген мектепте окуган балага сумкасын, папкесин, портфелин жана анын ичиндеги тетрадь, ручка, калем сап, өчүргүч жана ошол сыяктуу пластилин сыяктуу баардык керектүү каттарын сатып алып беребиз да. Алар мектепте башкалардан атасы бар толук кандуу үй бүлөлөрдүн алдында өзүн кемсинтип же окууга бара албай кыйналып калбас үчүн, алар дагы келечекте бир жакшы инсан, билимдүү, сапаттуу инсан болуп чыгыш үчүн аларга деген ушундай жардамдар көрсөтүлөт. Бул биздин жетекчибиз Сайыт Баймин өзүнүн жеке көзөмөлүнүн астында дайым ушул нерсеге такай көңүл буруу менен ишке ашат да. Бизде телефондук байланыш бар экен, уюлдук телефондон чалып атыптыр. Кабыл алып койсок. Алло, сизди угуп жатабыз. Алло. Кош келдиңиз. Угуп жатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен мындай суроом бар эле да, мен кызым Россиянын жаранын алып ошол жакта иштеп жүрүп каза болуп калды да, ооруп келип каза болуп калды. Анын мать одиночка болчу баласы бар да, ошого сиздер жаштар эмеси жардам бере аласыздар ошо Россиядан пособиясын чыгарганга? Ал баланын атасы барбы? Жок, атасы жок. Атасынын кайтыш болгонбу? Жок, кайтыш болгон эмес. Бала кичинекейин. Түшүнүктүү. Биздин кичинекейинде эле ошо Ооба, суроо түшүн. мамасы менен калганда. Түшүнүктүү. Рахмат, кызыңыздын арты кайырдуу болсун, жаткан жери жайлуу болуп, артында калган баласы деген бактылуу болуп, узун өмүр сүрөсүн биз Кудайдан тилеп кетебиз. Биздин бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2000дей атасыз балдарды камсыздап келе жатат. Мына ошол бардык камсыздоолор бул биздин демөөчүлөр. Биздин демөөчүлөр бул Сауд Араб падышачылыгы жана Катар мамлекет сыяктуу ошол мусулман өлкөлөрүнөн келет да. Ал жакта деген бир талап бар экен шариаттын негизинде. Баланы жана үй бүлөдөгү бардык аялды жана бала чаканы бардыгыны тамак аш, кийим кече, билим алуусу, жашаган жайы менен бардыгы менен атанын ошонун камсыздап берүүсү милдеттүү болуп эсептелет экен. Эгер ата менен эне деген ортодо келишпестик болуп ажырашкан болсо, аны мамлекет аркылуу алиментин төлөп бериш керек болуп эсептелет. Эгерде балдардын атасы кайтыш болгон болсо, аларды багар көрөрү жок болуп калат дагы ошол балдарга деген колунда бар башка инсандар ал баланы жетим катары эсептеп, ошол балага деген дайыма көзөмөлдөп, ал өзүнүн кепилдигине алып, камсыздап материалдык жактан камсыздоо көрсөтүп турат экен да. Ошол негизинде, ошол талаптардын негизинде биздин балдар тандалып алынат. Биз ар бир баланын документтерин кабыл алып, аларга пособие чыгарганда, ошол баланын атасынын өлгөндүгү тууралуу кара кагазды кошо көрсөтөбүз биздин демөөчүлөргө. Ошол демөөчүлөр ошол документти сөзсүз түрдө талап кылат. Ал эми бизде кыргыздарда энелүү жетим, эрке жетим, атасыз жетим, ар жетим ошондой сөз бар эмеспи? Негизги балдарды деген көзөмөлдөп каржылай турган эне эле болуп калып атпайбы азыркы күндө? Негизи шарият боюнча баланы камсыздай турган ал ата болуп эсептелет экен. Эгер атасы тирүү болгон болсо, ал ошол баланы өзү караш керек да. Рахмат, эми бул жерде эжекебиз ушул кызы Россиянын жарандыгын алып, анан ошол жакта каза болгондон кийин Россиянын жараны болуп калса керек. Бул маселе боюнча эми жардам берүү боюнча так жооп айта албайбыз. Ушул эфирден кийин ушул эле телефонго байланышсаңыздар, тактап туруп эгер жардам бере алса, жардам беришет. Болбосо ошол Россиянын өкмөтүнө кайрылыш керек болуп калат да. Албетте. Анан эгерде мамлекеттик жөлөк пул ала турган болсо, ал бала деген, аны биздин социалдык коргоо бөлүмү бар мамлекеттик. Соцзащита деп айтып жүрөбүз. Ошол социалдык коргоо өнүктүрүү ар бир жергиликтүү муниципалдык менчик жана башка
бийлик башкармалыктарында бар ошолордон кайрылса болот. Ушул СМС билдирүү келиптир. Ушул Assalamu алейкум, силердин уюм ким каржылайт деп жаңы эле айтып кеттиңиз, кайталап койсоңуз дагы. Биздин бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы дүйнө жүзү боюнча 75 өлкөдөн ашык өлкөдө иштейт, ишмер жүргүзөт. Ошол эле Сингапур жана Бангладеш, Малайзия, бул Азия мамлекеттеринен, Африка мамлекеттери жана Бразилия мамлекеттери, ошол жактарда деген 75 өлкөдө иштейт биздин жаштар ассамблеясынын өкүлчүлүктөрү. Негизги борборубуз кеңсебиз бул Эр-Рияд шаарында, Сауд Араб падышачылыгында. Бул Сауд Араб падышасынын демилгеси менен түзүлгөн уюм болуп эсептелет. Рахмат. Демек, ушул мусулмандардын же болбосо байлардын зекетинен, кайрымдуу садакасынан топтолгон акчаларды ушул билим берүүгө же болбосо башка кайрымдуу иштерге жумшайсыздар. Кайра ушул биздин темага айтсак, ушул 28 мектепти салгандан кийин балким бир изилдөө дейбизби, бир мониторинг жүргүзсөңүздөр керек. Ушул өзүңүздөрдүн бир баамыңыздарды берсеңиздер керек да. Ушул областтардагы орто билим берүү, орто билимди алып аткан жаштардын деңгээли кандай окуп атышат. Ошол сиздер салган мектепти 1 жыл, 2 жылдан кийин зыярат кылгандан кийин ошол жаш балдардын мындай бир өзүнчө кругозору, маданияты өскөнү байкалып атабы? Ушул боюнча дагы сөз кылсаңыз. Чындыгында бүгүнкү күндө экономикалык каатчылыктын негизинде дейбизби, же кандайдыр бир деңгээлде биздин алыс аймактарда билим берүүнүн сапаты өтө мактанарлык деңгээлде эмес. Ал ошол эле үй бүлөлүк ата энелер жактан дагы балдардын өзүнүн каалоосу жана ошондой эле ошол эле учурда мектептердин сапаттык билим берүү эмеси дагы деңгээли өтө деле бир жогорку көрсөткүчтө деп айта албайбыз да. Бирок Кудайга шүгүр, акырындыктан бизди кубандырган көптөгөн маалыматтар чыгып турат. Биз курган мектептерден көптөгөн олимпиадаларга, республикалык олимпиадаларга катышып, жогорку жетишкендиктерге жетишкен окуучуларыбыз бар. Спорттук жактан дагы көптөгөн жетишкендиктерге жетишкен окуучуларыбыз бар. Бирок жана жогору айтып өтпөдүкпү, биз деген мектептин курулушуну ачкычын тапшыргандан кийин ал мектептен алыс болобуз. Ал мектеп толугу менен мамлекеттин көзөмөлүндө билим берүү министрлигинин карамагына өтөт деп айтып атпайбызбы? Ошондуктан биз көптөгөн буга маани бербептирбиз да. Дагы бир СМС келиптир. Азыр сиздерден жардам алып жаткан адамдардын санын сурап атат. Ошол категорияларга бөлүп айтсаңыз, мисалы монча киши жетим же болбосо жесирлер же болбосо муктаждар деп. Жалпы жонунан канча адам буга чейин пайда алып келди? Биздин жаштар ассамблеясынын айттык жогоруда 18 жашка чейинки балдар деген дайыма жөлөк пул алып келип жатат. 18 жашка чыккандан кийин ал баланын жөлөк пул токтойт дагы. Ал бала биздин списоктон чыгат, катардан чыгат. Жана башка жаңы балдар кошулат. Бүгүнкү күндүн эсебинде так айтканда 2000 бала жардам алып жатат. Андан сырткары биздин 15 жылдык мааракебизге карата быйылкы жылы биз 150 майыпты карабалап келип, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын муктаждарына таратып бердик. Бул ошондо биз былтыр 2015 жылдын эсебинен 150 мүмкүнчүлүгү чектелген жаранга жардам бердик да. Ушул массалык маалымат каражаттарынан дагы биз же болбосо социалдык тармактардан дагы биз көбө болдук. Баягы жылдын аягында бир адат катары бир атайын бир чогулуш же болбосо бир жыйын уюштурат экенсиздер. Ошол жетим балдарды, ошол майып балдарды чогултуп, ошол жана бир белек бешкектер берет экенсиздер. Жана ошондой эле баягы Кыргызстанда бир көнүмүш адат болуп калган же болбосо бир ушул орустарда традиция деп коет, кыргыздарда адат гезит журналдар же болбосо телеканалдар, радиолор жылдын аягында жылдын кайрымдуу инсандары же болбосо кайрымдуу фонддору деп ошондой бир өзлөрүнүн наамдарын берип келишет. Ошол былтырлары дагы биз уктук. Ошол бир нече гезиттер, бир нече радиолор ушул мыкты кайрымдуулук фонд же болбосо мыкты жетекчи катары саналып келиптир. Ушул кээ бирлерин атап өтсөңүз, анан эмне үчүн ошол наамды беришти? Негизи инсан канчалык жумуш аткарган сайын анын жумушун кимдир бирөө баалап, бага жакшы бир
сый мамилесин көрсөтүп турса, ал ошол жумушка да бир чоң бир стимул жаралат экен да. Ошол биз жашап жаткан, биз жана кызмат көрсөтүп жаткан коомчулук өзүнүн кандайдыр бир баасын берип, биз жетектеген, биз алып бараткан уюмдун жетекчисинин ишмердүүлүгүнө өзүнүн жакшы бааларын бергенди биз үчүн андан бир чоң бир сыймыктандырууну жаратып келе жатат да. Ошолордун катарында жыл сайын эле негизи маслак маамат каражаттары өзүнүн жыл аягында жыл мыктыларын аныктаганда биздин бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы жылдын эң мыкты уюму же болбосо биздин жетекчибиз Саид Байыми жылдын меценаты, жылдын адамы деген наамдар менен белгиленип келе жатат. Быйылкы жылы 2015 жылы Элдеми гезити, Ачык саясат гезити, Айкын саясат гезити, Фабула гезити, Жаңы агым гезити жана башка бир топ сайттардан Интеркежи сайты жана ошол сыяктуу Эркин тоо гезити, мамлекеттик гезиттерден Кыргыз тоо гезити, мына ошолордун тандоосу боюнча, окурмандардын тандоосу боюнча, редакциялык кеңештин тандоосу боюнча биздин жетекчибиз Саид Байыми жылдын мыкты адамы, жылдын адамы, биздин бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы жылдын мыкты уюму деген ушундай сыйларга татыктуу болдук. Анан биз өзүбүз дагы ошол жыл арасында ай сайын жанагы жөлөк пул алган бизден камсыздандырылган балдарга 3 декабрь эл аралык мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнүнө карата ошол балдарга деген бир аз майрамдык маанай уюштурганбыз. Ошол балдарга деген тиричилик техникаларын алып бергенбиз. Үй бүлөлөр ошол муктаж, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген бизден пособие алган балдарга деген кир жуучу машиналарды алып бердик да. СМС суроо келиптир. Ассаламу алейкум. Сиздерден берген жардамыңыздын максаты эмне? Алла тааланын ыраазычылыгы үчүнбү же башка максат барбы дейт. Эң негизги биринчи орундагы максат бул Аллахтын ыраазычылыгын табуу. Кайсыдыр бир инсанга Аллах таала бир көп материалдык байлык берет экен, кээ бир инсанга руханий байлык берет экен. Ошол материалдык байлык алган инсан ошол өзүнүн байлыгынан бөлүшүп, башкаларга бөлүшүп жашоосу бул мусулманчылык парыз болуп эсептелет, милдет болуп эсептелет. Вот ошону аткаруу эле эң биринчи максат. Экинчи максат бул Кыргызстан элинин социалдык абалын жогорулатуу, жашоо деңгээлин жогорулатуу максатта гана. Кийинки СМСте сиздерге катталыш үчүн кандай документтер керек дейт? Балким ошол атасы жок, балким энеси. Эгер атасы жок же томолой жетим балдар болгон болсо, ал балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктү нотариустан заверить этип, жана атасынын өлгөндүгү тууралуу күбөлүк кагазды нотариустан заверить этип копиясыны, жана жашаган жеринен маалым кат, жана ошол өзү жашаган жерден соцзащитадан, социалдык коргоо бөлүмүнөн же аймактык башкаруу бөлүмүнөн чындыгында ошол үй бүлө жардамга муктаж деген кагаз справкасы. Андан сырткары ошол баланы ким багып жатат, ким карап жатат, опекун деп коет. Апасы же тайенеси же чоң атасы ошол опекундун паспортунун копиясы. Жана ошол баланын 3 көтөт размериндеги 2 даана сүрөт жана бардык тулку бою тартылган, бутундан башына чейин тартылган полный росттогу сүрөттү 1 штук, 10-15 өлчөмүндөгү сүрөттөн 1 даана. Мына ошолорду алып келип туруп, биздин ошол жетимдер бөлүмүнө тапшырат. Эгер Кудай насип кылган болсо, ошол баланы деген спонсор табылып калган болсо, ал мүмкүн 1 айда табылышы мүмкүн, мүмкүн 2 жылда табылышы мүмкүн да, демөөрчү. Демөөрчү табылгандан баштап ошол бала ай сайын 1700 сомдон 18 жашка чейин бизден пособие алып турат. Пособиеден сырткары ошол бала пособие алганда, ал акчаны деген ата-энеси алат да, ошол баланы караганча, сага бир сатып алып берем деп. Ошол бала дагы ошол өзүнө келаткан жардамды чын жүрөгүнөн сезиш үчүн бул Саид Байыминин негизги идеясы менен, ошол кишинин демилгеси менен түзүлгөн нерсе. Ар бир пособие алганда ошол балага бир башчыда таттууларды белектеди берилет да, ошол бала ошону сүйүнүп жейт да ошонучу. Анан ошол өзүнө кандайдыр бир эме жакшы бир сүйүнүч тартуулаш үчүн, кубаныч тартуулоо үчүн. Рахмат. Эми ушул областтарга мектептер салып берип атыптыр. Анан баягы көбүнчө баягы элита деп коебуз, кыргыз элитасы, ошол окумуштуулар же болбосо саясатчылар, ошол ишкерлер баягы көп учурда баягы көбүрөөк каралган, баягы инфраструктурасы көбүрөөк жерде, көбүнчө шаар же шаар сымал кыштактарда чыккан балдар болот да. Анан алыскы аймактардан чыккан таланттуу балдар дейбиз. Мисалы бир таланты бар же шыгы бар же билимге
билим деңгээли аябай жогору, ошолорду бир колдоо жагы барбы? Мисалы университетке өткөзүү, аларды ушу илимий жактан колдоп, аларды мындай кийин бир мугалим катары, бир окумуштуу катары таанытуу. Албетте, аламга кеткен жол айылдан башталат дейт эмеспи? Негизи бардык дүйнөдөгү атактуу инсандардын бардыгы айылдан чыгат да. Мисалы Чыңгыз Айтматовдагы Шекер айылында туулуп өсүп, ошол жактан эң айылсыз аймактардан. Көптөгөн бардык эле акын жазуучулар, профессор, доктор наук, илимди башкаруучулар жана саясатчылардын көпчүлүгү булар көп таанымал адамдар бул айыл кыштак жерден чыгат. Ал эми шаардан туулуп өсүп, шаардан өскөн балдардын көпчүлүгү мындай бир дүйнөнү таң калтыра турган бир чоң даражага жеткендер аз санда да. Эми ошол балдарды бизде ошондой атайын бөлүм бар болчу бизде. Айыл кыштадан келип шаарда окуган, мүмкүнчүлүгү каражаты чектелүү жана ошол эле учурда өзүнүн алган билимге ынтызарлыгы күчтүү, эң жакшы бага окуган балдарга деген стипендиялар бар болчу бизде, студенттерди колдоо максатында. Биздин мекеменин астында түзүлгөн Ала Тоо өнүктүрүү борбору бар, бул Адамзатты өнүктүрүү борбору. Ал жерде деген ошол студенттерге деген акысыз билим бере турган ар кандай курстар бар да. Тил үйрөтүү жана компьютер үйрөнүү, ар кандай тренингдер, убакытты туура пайдалануу жана башка ошол сыяктуу тренингтерди өткөзө турган аябай ушундай жакшы бир борбор түзүлгөн. Бул жерден келип студенттер өздөрү ошол жака атайын келип катталып, ал жердеги электрондук библиотеканы жана ошондой эле дүйнөлүк китептерди, ар кандай жакшы китептерди колдонгонго, интернет колдонгонго акысыз, жеңилдетилген түрдөгү көптөгөн курстарга катышып окуса болот. СМС суроо келиптир, ушул ассамблеянын диний кызыкчылыктары барбы негизи? Ошол ар бир жумуштан бир диний кызыкчылык көздөйбү же болбосо ошол динди жайылтууда бир кызыкчылыктар бар деп суроо келиптир. Жооп берип койсоңуз. Биздин андай кызыкчылыгыбыз жок. Биз жогорутан бери айтып келе жатабыз. Биздин жаштар ассамблеясы бул жаштардын билим деңгээлин жана алардын жашоо шартын жакшыртуу максатында түзүлгөн уюм. Биздин уюм кандайдыр бир диний жакта эч кандай иштерди аткарган жокпуз. Мисалы биз мечит курганды айтыш мүмкүн, бирок мечитти муфтият бизге кайрылат, ушундай мечит курганга жардам бергиле деп. Муфтияттын кайрылуусунун негизинде биз мектеп ошол мечиттин курулуш иштерине гана жардам беребиз. Андан кийин ал жерде кайсыл имам иштейт, кайсыл имамдар ал жерде кутба кылып элдерге кандай дават кылат, анын бардыгы муфтияттын көзү менен муфтияттын көзү менен өткөрүп берилет да. Бизде бул диний тармакта бир дагы аткарган жумуштарыбыз жок да. Рахмат. Дагы бир ошол эле биз кептерден, имиштерден биз кээ бир фонддор ошол бир жерде бир окуу борборлорун курат экен. Мисалы азыркы Манас Түрк ошол Түркиянын мамлекети мисалы бир атайын бир окуу борбор куруп койду. Өзүнчө чоң. Ошондой сымал бир фонд, арабтар каржылаган фонддор бир диний дейбизби же болбосо окуу борбор курат экен деген үмүттөрдү уктук да. Ошондой келечекте мындай бир диний болбосо дагы ошол окуу борборлорду, чоң бир университеттерди же болбосо колледждерди, кесипке байланышкан, кесипкөй бир адамдар даярдаган ройлор бар. Негизи Кыргызстанда көптөгөн мындай билим берүү тармагында ар кайсы мамлекеттердин каржылоосу менен курулган билим берүү тармактары көп. Өзгөчө Түркия жактан келген биздеги билим берүү борборлору көп. Сибат билим берүү борбору, же болбосо мамлекеттик келишим негизиндеги Манас университети жана эл аралык Ататүрк университети жана ошондой эле АУЦА борбордук Америкалык университети, Ага хан фондунун мектептери жана Ага хан фондунун университеттери курулуп жатат. Бир топ мындай караганда эл аралык уюмдар тарабынан курулган биздин мамлекеттеги ушундай билим берүү борборлору тармагында иштеп жаткандар бар. Алардын катарында биздики жалаң мектептерди куруп эле мен ошону чектелип жатабыз да. Бизде азыркы учурда мындай пландар ачык айкын айтыла элек. Ушундай ушулар сымал, ошолор сыяктуу чоң бир билим берүү андай бизде бака ачык айтыла элек. Өзү адамга жакшылык кылсаң кээ бирлерине жагат экен, анан пайдасы албай алган адамдар ушул билип билбей эле ушул жамандаган сыпаттар бар да. Бул бир гана бизде эмес, дүйнөнүн дагы элдери ушундай болсо керек. Биз жардам тийбей калса же болбосо укпай калып, жетишпей калып, албай алган болсо, сөзсүз түрдө бир жамандап же болбосо бир ушундай сөздөрдү жайылтышы мүмкүн да. Ошол биз кыргыз коомчулугу дагы ушул
НПО деп коебуз, орусчасы же болбосо мамлекеттик эмес уюмдарга каршы чыккан бир жайыбыз бар да, ошол кыргыздар. Ошол америкалык дейбизби, европалык дейбизби, арабтар дейбизби, ошол каршы чыгууларга сиздерге мындай бир доо арыздар түштү беле? Бул фонд бул иштерди жасайт, чектеш керек деген нерселер. Бизге биздин ишмердүүлүгүбүзгө көз сырын салып, өзүнүн көзүнүн кырын салып, бир тез мамиле кылган жагдайлар жок го эсе. Анткени биздин аткарып аткан жумушубуз бардыгы элдин алдында, мамлекеттин алдында ачык айкын жүргүзүлөт. Ар бир аткарган жумушубуз. Биздин жумушубуздан бир кынтык издеп кисе келгендер болушу мүмкүн, бирок буга чейин болгон жок. Биздин ишмердүүлүгүбүзгө өзүнүн тоскоолдуктар жаратканда да жок, анткени бардыгы эле ыраазы, бардыгы эле элдер тараптан дагы, мамлекет тараптан дагы көптөгөн колдоолорду эле көрүп келатабыз да, Кудайга шүгүр. Эгерде мамлекеттин кызыкчылыгына, улуттун кызыкчылыгына каршы келе турган кандайдыр бир тест аракеттерибиз болгондо, муну биз албетте 15 жылдын аралыгында бул ишке мындай тоскоолдук болуш керек эле да. Буга чейин биздин максаттардын, биздин кылып аткан жумуштардын, аткарып аткан жумушубуз менен улуттук кызыкчылык бири-бирине карама-каршы келбейт. Мамлекеттик кызыкчылыкка дагы анын бир далили мына жакында биздин бүткүл дүйнө жаштар ассамблеясынын Орто Азиядагы президенти Саид Байиме мамлекеттик эң бир жогорку деңгээлдеги башкаруу эмесинин президент Алмазбек Атамбаев Шаршеновичтин чечими менен, колдоосу менен даңк медалын алып жатат да. Бул дагы бир чоң бир ошол биздин ишмердүүлүккө болгон сый урмат, баалоо жана стимул болуп эсептелет. Ооба, жакшы экен эгер президентибиз өзү Саид агайды колдоп аткан болсо, фондко жакшы пикир айтып аткан болсо, анда демек чындыгында иштериңиздер кыргыз коомчулугунун маданиятын дейбизби, ошо экономикасын көтөрүүгө салып атса керек. Эми эфирибиз соңуна келип жетти. Ушул бардык иштердин бардыгын бир жылда бир же болбосо бир жылда эки жолу роликтерден же болбосо бир жыйындардан адамдар көрө алышы мүмкүн, бирок дайыма бир көзөмөлдөп, бир сайт аркылуу же бир гезит аркылуу таанышса болобу? Албетте, биз өзүбүз тууралуу коопчулукка дайым эле маалымат чыгарып турабыз. Чындыгында өзүң тууралуу элдерге туура маалыматты бербесең, сен тууралуу башкалар жаман туура эмес ката маалыматтар берип коюшу мүмкүн да. Биз өзүбүздү мактанып же элдерге рыя кылып кожо көрсүн үчүн эмес, туура маалымат жеткизүү максатында ар бир жасап жаткан жумушубузду массалык маалымат каражатынан чагылдырып турабыз. Ошол эле телевидениядан, интернет маалымат баракчаларынан жана гезит журналдардан өзүбүздүн ар бир аткарган жумушубузду көрсөтүп турабыз. Жаңы мектеп ачылды, жаңы кандайдыр бир иш-чаралар өткөзүлдү, ошонун бардыгын байма-бай көрсөтүп турабыз биз. Ушул мектептин курулушу боюнча сөз кылдык эле, ошол боюнча бүтүрөлү. Ушул 2016 дейбизби, 2017 жылдарга дагы канча мектеп курасыздар деген ниет бар? Азыр ушул учурда бизде азыр дагы бир мектептин курулуш иши жүрүп атат. Бул эң алыскы, бул дагы өтө шарты оор, катаал жерде жайгашкан Каракулжа районундагы Буйга деген айылда мектеп курулуп жатат. Мына ошол сыяктуу дагы биздерге көптөгөн мектептерге деген талаптар бар. Бизге түшкөн. Ошолорго биз азыр демөөрчүлөрдү издөө үстүндөбүз да. Буюрса дагы көптөгөн ушул жаатта дагы көптөгөн мектептерди куруп, ошол мектептерди комплекстүү кылып, спорт залы менен, ашканасы менен, столовый менен, кенен кылып, бардык шарттары менен кылып курганга дагы аракеттерди көрөбүз. Рахмат, ушул убактыбызда соңуна келип жетти. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бүгүн биз диний орто билим берүү боюнча сөз кылдык. Ошо орто билим берүүгө бир пайдалуу болгон мектепти куруу боюнча сөз кылдык. 28 мектепти буга чейин курган бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын өкүлү келип ошол иштер боюнча айтып кетти. Тааныштырып өтсөм, бүгүн биздин студияда бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын пресс катчысы Мухаммадулла Рахматулла болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу эле көрүүчү, не дейбиз? Ушул башында айтып кеткендей, жөн эле жата бербестен, ушул алыскы жерлерде мектеп жок боло турган болсо, жергиликтүү элдер, байлар чогулуп, демилгени көтөрүп, мынчасын биз салайлы, мынчасын салып бериңиздер деп демилге көтөрсөңүздөр, ушул кайра эле ушул жаш улан кыздарыбыз жакшы билим алып, жакшы окумуштуулардан, илимпоздордон болот деп ишенебиз.
Кийинки көрүүгө чейин сиздер менен коштошомун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.